Алланын алдындагы бурчубузду аткарыштыгыбыз зарыл. Алланын алдындагы максатыбызды түшүнүштүгүбүз зарыл. Сиз жашап аткан заманадагы инсандар, бизден кийин келе турган урпактар, ошолорго дагы динди сиз менен биз аманат катары таштап кетиштигибиз. Эгерде мен максатын түшүнбөсөм, сиз дүйнөгө келген максатты түшүнбөсөңүз, анда урпакка, бизден кийин келе турган урпакка эмне болот? Дин өзүнүн максаты менен жетип келбей калат. Демек, инсан дүйнөгө жаралгандан кийин биринчи максат эмне экен? Алла субхана таалага кулчулук кылуу. Экинчи максаты, урматтуу туугандар, инсандын экинчи максаты бар. Ал жанындагы инсандарга, ата-энесинен баштап, досу жар, кошуна колоң, аялы, бала чакасы, бир туугандары, ошолорго ар бирине диндин ичиндеги укуктарды берүү. Ошол укуктарды берүү менен сиз менен биз чыныгы инсан боло алабыз. Бир адам бар, узун сакалды койгон, селдени кийген, Аллага өтө кулчулукту жакшы кылат, мындайча айтканда биринчи максатын аткарат. Бирок инсандар менен болгон мамилени ордуна койбойт. Анда ал инсан, уламаларыбыз айтат, бейиштин жытын да жыттай албайт. Эмне үчүн? Ал толук инсандык милдетти аткарылган жок. Кээ бирки инсандар бар, инсандык милдетти аткарат, эмне кылат? Кошуна колоң менен, ата-эне менен, башкасы менен мамилеси өзүнүн ордунда. Шарият кандай көрсөтсө, ошондой жашай алат, бирок ал ибадат кылбайт. Алланын алдындагы бурчун аткарбайт. Бул инсан дагы бейиштин жытын жыттай албайт. Демек, сиз менен биз дүйнөгө жаралат экенбиз, эки максаттын үстүндө жашасак, бактылуулуктун дамын тата алабыз. Аллага кулчулук кылуу, инсандардын акысын берүү. Мен бүгүн токтолоюн деген маселе, инсандардын акысын берүү маселесинде ата-энеге жана бир туугандарга болгон акы жөнүндө токтолоюн деп жатам. Алла субхана таала берекелүү Куранында Исра сүрөсүнүн 23-24 аяттарында сиз менен бизге мынтип кайрылат. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Senin Rabbin сага өкүм кылды. Урматтуу туугандар, Алла субхана тааланын аяты сиз менен бизге өтө жогорку деңгээлдеги бир өкүм. Ошол өкүмдү Алла таала сиз менен бизге кайрылып атат. Senin Rabbin сага бир өкүм кылды. Эмнеге өкүм кылды биздин Роббубуз? Алла ta'budu illa iyyah. Эч нерсеге ибадат кылбагыла, бир гана Аллага гана ибадат кылгыла. Биз айтышыбыз мүмкүн, бүгүн Аллага ибадат кылып атам деп. Биз Аллага чекебизди саждага койгон менен бүгүн бидият иштерди, ширк амалдарды, эл көрсүн амалдарды, муну кылбасам эл эмне дейт деген маселелерди кылыштыгыбыз, бул Алланын өзүнө чыныгы ибадат кылыштык болбой калат туугандар. Алла таала Куранында айтып атат: "Илля ия", бир гана Аллага ибадат кылыштык. Демек, дүйнөдөгү эң чоң амал Аллага ибадат кылуу. Мындан үстүндө турган амал жок. Экинчи амал "Ва бил валидайни ихсана", ата-энеге жакшы мамиле кылуу. Дүйнөдө экинчи орунда турган жакшы амал ата-энеге жакшы мамиле кылуу. Биз бүгүн жаштар эмне кылып жатабыз? Карап көрөлү. Ар бирибиз жашообузду карап көрөлү. Ата-энебизге болгон мамилени карап көрөлү. Имма яблуганна индакал кибар ахадухума ау килахума фала тaqul lahuma уффин. Эгерде Аллах таала кайрылып атат, силердин алдыңарда ата-энеңердин экөө тең чоң жашка жетип калса, башкача айтканда картайып калса, же экөөнүн бирөөсү калса алдыңарда, бирөөсү дүйнөдөн кайтыш болуп бирөөсү калса, фала тaqul lahuma уффин.
ал экөөнө эч качан уф деген сөздү айтпагыла. Уф. Эки тамгадан турган сөз. Вала танхархума. Ал экөөнү жиркибегиле. Сөздөрүн кайтарбагыла. Уф деген сөздү да айтпагыла. Кашыңарды да бүркөбөгүлө. Ва кул лахума каулан карима. Ал экөөнө өтө жумшак сөздөрдү айткыла. Вахфид лахума жанаха зулли минар рахма. Ал экөөнө сен эки желкеңди, эки мүрүңдү рахмат, ырайым менен ылдый кылгын. Ва кур раббирхамхума кама раббаяни сагира. Сен ал экөөнү сөзүн жиркибей, сөзүн эки кылбастан, рахмат назары менен ылдый карап, кызматыны кылгандан кийин жөн калбастан сен экөөнү Алладан ырайым сурагын. Кама раббаяни сагира, кандай эле мени кичинекейимде мага ырайым кылгандай деп сурагын. Сизди бизди кичинекейибизде шымыбызды булгап коюп турган учурубузда, акылыбыз эчтекеге жетпей турган учурда, ал ата эне сиз үчүн, биз үчүн ата менен эне, ошол бир эле учурда ата эне, бир эле учурда врач сизге, бир эле учурда нянка сизди кароочу аял, бир эле учурда камкор, бир эле учурда ата сизге багуучу кызматкер болуп бүтүн жашоосун өткөрдү. Бирок бүгүн биз эрежеге келип алып, алар биз үчүн жашоосуну курбан кылды. Бирок биз алар үчүн жашообузду бербесек, бул балалык милдетти аткарбаган болобуз, урматтуу тууган. Ошондуктан Абдулла ибн Мубарак деген өтө чоң бир алым, падыша өткөн өзүнүн заманасында, ошол киши айтып атат: эгер сенин ата энең сенин алдыңа келип туруп, бир сөздү айтайын деп айта албай кетип, артына карап бурулуп кетсе, эмне үчүн айта албайт? Балам мага бир каттуураак сөздү айтып койбосун, каттуураак мени кагып бербесин деп айта албай артына карап бурулуп кетиштиги сенин арам иш кылгандыгың деп айтат. Сиз арак ичтиңиз эмне? Намазды таштадыңыз эмне? Сүткорлук жедиңиз эмне? Ата энеңиз сизге сүйлөй албай калганы эмне? Баары бир. Бүгүн биз ата энебизге камкор боло албаган себебинен, ата энебизди жогорку даражага кое албаганыбыз себебинен Алла субхана таала биздин жашообуздан динди алып салып атат. Биздин жүрөгүбүздөн бактылуулукту алып салып атат. Урматтуу жаштар, ошондуктан Алла субхана таала экинчи эле даражаны эмнеге берип атат? Ата энеге. Ошол эле учурда ата эне дагы өзүнүн акысын билиш керек, өзүнүн бурчун билиш керек. Бүгүн биздин Кыргызстанда жашап аткан элдер эмне кылып атат? Баламды төрөлдү, ага ат коёюн. Ат койгондон кийин аны садикке берейин чоңойтуп, мектепке берейин, институтка окутайын. Андан кийин үйлөйүн, үйлөгөндөн кийин неберели болдум, небереме дагы бир той кылып берейин, сүннөткө отургузуп. Деп өзүнүн жашыны караса 60-тан өтүп кеткен болуп атат ата энелерибиз. Урматтуу тууган, көзүбүздү ачып карайлы. Ошол сиз бүтүн өмүрүңүздү курбан кылган бала дүйнөдө жардам берип атабы сизге? Жок. Акыретте жардам бере алабы? Жок. Эмне үчүн? Сиз ага дин үйрөткөн эмессиз. Өзүңүз дагы динсиз, ал дагы динсиз. Ошон үчүн бүгүн Кыргызстанда жашап аткан элдер, бүтүн дүйнөдөгү мусулмандар эмне кылуу керек? Өзүн жашоосун оңдош керек. Ла тазирату вазиратул ухра. Бирөөнүн күнөөсү бирөөгө жүктөлбөйт кыяматта. Бирөөнүн сообу бирөөгө алып берилбейт. Ал бала тозокко түшүп атса, ата суроого чакырылбайт. Ата тозокко түшүп атса, баланы алып кирип кете албайт. Ар ким өзүнө жооп берет. Баланы ата динде чоңойтпогон себебинен, ата өтүп кеткенден кийин бала артынан бир да садака жөнөтпөйт. Бир да рахмат дуасын кылбайт. Урматтуу бир туугандарым,
Бүгін біз өзіміздің ортамыздағы мамилени оңдосок, Алла субхана таала сиз менен бизге жашообузга береке берет. Алла субхана таала ошондо өзү менен болгон мамилени оңдотот. Лукман сүрөсүнүн 14-аятында Алла субхана таала Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. Allah Teala Kur'an'da biz bizge kayırlı otat. Urmatlı Müslüman bir tuğanlar. Kafirlara kayırılgan yok. Dinsizlerge kayırılgan yok. Siz menen bizge kayırılıp otat. Biz insan balasına vasiyat kıldık. Bi valideyh ata enege жақсы мамиле кылуу жөнүндө. Бул Алланын осуяты. Ата энеге сиз менен биздин жақсы мамиле кылуубуз жөнүндө Алланын осуяты. Ал эми анын энеси дейт Алла Таала. Уммуху вахнан ала вахнин. Бир кыйынчылыктын үстүнө бир кыйынчылык менен курсагында көтөрүп жүргөн эле дейт. Айыңыз чоңойгон сайын энеңиз кыйналган. Отуруштан, туруштан, жатыштан, укташтан кыйналган. Ден соолугуну берген сиз үчүн. Кыйынчылыктын үстүнө кыйынчылык. Сиз төрөлгөнгө чейин кыйналган. Ва фисалуху фи амайн. Жана сиз төрөлгөндөн кийин 2 жыл сизди эмизип кыйналган. Бар иммунитетин сизге берген. Өзү дүйнөдөн кечип койгон, бирок сизди дүйнөгө жакшы, ден соолугу таза, акылдуу инсан болуш үчүн өзүнү курбан кылган. Ани шүкүрли. Ошондуктан мага шүгүр кылгыла, дейт Алла субхана ва таала. Вали валидайк, жана ата энеңерге шүгүр кылгыла. Биз бүгүн урматтуу жаштар эмне кылып жатабыз? Ата энебиздин бир сөз сүйлөсө аягына чейин угуп тура алып атабызбы? Бизге жагабы, жакпайбы аны угуп, моюн сунуп, ата энебизге шарият кандай көрсөтсө ошондой амал кыла алып жатабызбы? Бүгүн жаштардын чөнтөгүндө 15.000 сомдук сотка, атанын чөнтөгүндө 200 сомдук сотка. Балдардын минген машиналары жип, атасынын минген машинасы СССРден калган машина. Мен жалган айтып атамбы же? Урматтуу жаштар, акылыбызга келели, көзүбүздү ачайлы. Бул Алла субхана тааланын өкүмү, ата энеге кызмат кылуу. Аллахтын өкүмү. Эч бир Аллахтын өкүмү болбостон, эч бир Алла Таала аят түшүрбөстөн сиз менен бизге дүйнөгө жаратып, акыл бергенде акылыбыз менен дагы ата энебизге кызмат кылсак жарашат эле. Бирок биздин акылыбызга таштап койгон жок Алла субхана таала. Ушунча аяттарды эскерип атат. Ошон үчүн уламаларыбыз айтат. Бир да аятта ата энеге эскерткен эмес, балаңа мээримдүү бол деп. Эмне үчүн десе, ата эненин фитратан табиятында баласына мээримдүүлүгү болот. Ошону менен төрөлөт. Бирок бала чака ата энеге фитратан табиятында мээримдүүлүгү жок болот. Ошол себептен Алла субхана таала канча аятта ата энеңерге мээримдүү болгула деп буйруган деп айтат алымдарыбыз. Демек, бүгүн сиз өзүңүздүн фитратан табиятыңызда ата энеге болгон мээримдүүлүгүңүз жок. Ошону менен эле жашап өтүп кете турган болсоңуз, туугандар, эмне болот? Сиз Алла субхана тааланын өкүмүнө баш ийбедиңиз, ата энеңиздин акысыны бербедиңиз. Ибн Масуд разияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи салламдан келип сурады. Саалтун набия саллаллаху алейхи саллам айюл а'мали ахаббу илаллах. Не деп сурады? Я Расулуллах, бул жашоодо эң жакшы амал кайсы? Эң Аллага сүйкүмдүү амал кайсы? Айтыңызчы, мен ошону аткарайын деп келип пайгамбарыбыздан сурады. Ушул хадисти устазыбыз бизге үргөтүп атып айткан эле. Бүгүн кимиңер бир устаздын, бир алымдын алдына барып туруп, кайсы амалды кылсам мен бактылуу болом, Аллага сүйкүмдүү эң жакшы амал кайсы деп сурадыңарбы деп. Бүгүн кандай акча тапса болот? Кандай жакшы жашасам болот? Кандай аял алсам бактылуу болом деп сурайбыз. Бирок Алланын алдындагы эң сүйкүмдүү амал деп ким сурады бүгүн? Урматтуу тууган, мен өзүмдү да, сиздерди да бактылуу жашашыңыздарды каалайм дүйнөдө.
Ошол суроону Ибн Масуд разияллаху анху сиз менен бизге сабак болуш үчүн пайгамбарыбыздан сурап, канча кылым илгери. Эмне деп атат? Аллага эң сүйкүмдүү болгон амалды айтыңызчы, я Расулаллах. Пайгамбарыбыз эмне деп жооп берет? Ас-салату аля вактиха. Пайгамбарыбыз эмне деди? Өзүнүн убактысында окулган намаз дүйнөдө эң жакшы амал деди. Өзүнүн убактысында окулган намаз дүйнөдө эң жакшы амал. Эми карап көрүңүз. Дүйнөдөгү эң жакшы амал өзүнүн убактысында окулуп аткан намаз болсо, бүгүн намаз окубай жаткан адамдар кандай банкротто экендигини карап көрүңүз. Жашоосунда намазы жок инсандар эң бактысыздыкта. Алланын эң жаман көргөн амалын аткарып жатат ал инсан. Башка хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир убакыт намазды каза кылуу, бир күндүк эмес, бир убакыт намазды каза кылуу, факааннама утира ахлуху ва малуху. Кудум бир адамдын бир учурда бардык үй бүлөсү өлүп, бардык малыны тартып алынып коюлгон сыяктуу деп айтат. Бардык тууганыңыз өлдү, бардык малыңызды бирөөлөр тартып алып койду, жалгыз өзүңүз калдыңыз. Кандай акыбалда каласыз? Бир убакыт намаздын каза болуштугу ушундай акыбал деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Урматтуу тууганым, биз жашообузду карап көрөлү. Чөптү деп бир намаз каза болуп атат. Байлыкты деп бир намаз каза болуп атат. Бала чаканы деп бир намаз каза болуп атат. Ал балаңыз сизди тозоктон куткара албайт ал. Аялды деп намазыңыз каза болуп атат. Аялыңыз да куткара албайт. Эч кимге калкан боло албайт тууган. Дүйнөгө сиз менен биз бир гана сыноо үчүн гана жаралганбыз. Кайсы сыноо? Бейишке татыктуу болобу, тозокко татыктуу болобу? Эмне үчүн биз бүгүн акылыбызга келбейбиз, өлбөй тургандай жашайбыз? Сиз менен биз акыркы үммөт 60 менен 70-тин ортосунда жашайт. Бирок өткөн заманадагы инсандар, өткөн заманадагы пайгамбардын коомдору 1000 жыл, 800 жыл, 400 жылга чейин жашаган. Алар да дүйнөгө түркүк боло алган жок. Демек, эң жакшы амал кайсы экен дүйнөдө? Өзүнүн убактысында окулган намаз. Кээ-биркилер айтып коет да, мен топ окуп коем казасын. Мындай деген жок. Каза ал болбой калгандагы намаз. Өлүк намаз ал. Окуш керек, бирок Алланын алдында жооп бересиз. Өзүнүн убактысында окулган намаз дүйнөдөгү эң жакшы амал. Сиз мечиттерди салып салың, медресе салып салың, мектеп салың, жол салың. Бирок намаз окубасаңыз, сиз жакшы амал кылбадыңыз. Эң жакшы амал өзүнүн убактысындагы намаз. Культу сумма айю. Кийин Ибн Масуд радияллаху анху кайра сурап атат. Кийин кайсы амал? Мейли намаз экен, биринчиси. Кийин кайсы амал? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: биррул валидайн. Ата-энеге жакшылык кылуу. Сиз ата-энеңизди капа кылып, көчөгө чыгып алып, 1000 адамга садака берип, 1000 адамдын көңүлүн албайсызбы? Кабыл болбойт ал. Урматтуу мусулман бир туугандар, ата-энеңиз бүгүн бала ушундай болуп калды. Ата сүйлөбөңүзчү, апа эмнени айтып атасыз? Дейт. Көчөдөгү ошол кыска юбка кийген намахрам кыздардын, аялдардын көңүлүн алат. Ага маршруткадан место бошотуп берет. Не деген инсан болдук? Бүгүн сиз үчүн жаныны берген инсандарды капа кыласыз. Бирок сиз үчүн бир пайда келтирбеген инсандарга жакшылык кыласыз. Бул акылдуулуктун белгиси эмес. Бул акылсыздыктын белгиси. Эң акылдуу адам ким? Эң акылдуу адам ата-энесини төбөсүнө көтөрөт, анан башка адамдарга жакшылык кылат. Ата-энебизди төбөбүзгө көтөрөлү. Бүгүн сиз кабаттаган үйлөрдү салып атасыз. Акча таап. Бирок
атаңыз сізді бағамдап ақша таба албай, ажылық умра сапарына бара алған емес. Бүгін сіз ақша тауып алып тұрып, қабаттаған үйлерді салып атасыз. Эмне деген бұл ақылдуулық? Сіз ошол ақчаңызды биринчи ата-энеңизди умра ажылық сапарына жөнөтпөйсүз бі? Ал сіз үшін ақша таба алған емес. Сізді бағам деп умра сапарына бара алған емес. Ата-энебизди жиркеп, алардын сөзүн укпасын, ар жакта турсун. Бүгүн алардын ибадатына да шарт түзүп бербейбиз. Өзүбүз кабаттаган үйлөрдө жашайбыз. Жылуу сууга дарат алабыз. Ата-энебиз муздак сууга дарат алсын. Сиз евроремонт үйлөрдө жашаңыз. Ата-энеңиз жөнөкөй үйдө жашасын. Качан инсан баласы ата-энесин урматтаса, урпак ошондо оңолот. Урпак ата-энени сыйлаган учурда оңолот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, экинчи дүйнөдөгү эң жакшы амал ата-энеге жакшылык кылуу. Намаздан кийинки эң жакшы амал ата-энеге жакшылык кылуу. Муну эстеп калайлы, урматтуу туган. Культу сумма айю. Кийин Ибн Масуд радиаллаху анху үчүнчүсү кайсы деп сурады. Үчүнчү амал кайсы? Ал жихаду фи сабилилlah. Алланын жолунда жихад кылуу. Алланын жолунда согушуу. Бул согуш дүйнөдө бир да жерде жок азыр. Бардыгы политика, бардыгы мал дүйнө, бардыгы башка себептерден болуп атат. Согуш дегени Алланын калимасын жогору көтөрүү болуш керек эле. Дүйнөдө бир да жерде жок. Ошондуктан Сирияга кетип аткан, башка жакка кетип аткандарга айтыңыздар, алар согушка кеткен жок. Алар өзүнө өзү өлүмгө алып баратат. Бул арам амал. Анан биздин жашоодо азыр кайсы жихад десе, өзүнүн нафсы менен күрөшүү. Сиздин ичиңизде ар ким өзүнө эң жакшы билет. Көрө албастык сыпат бар, ичи тардык сыпат бар. Тура отур эмеспи? Бирөө менен араздашып калган сыпат бар. Аманатка кыянат кыла турган сапат бар. Өзүнүн пайдасы үчүн алдап кете турган сапат бар. Ошолордун баарын күрөшүп, шайтан менен күрөшүп, аны жеңип чыгуу, бушул жихад, урматтуу туган. Кайсы экен? Үчүнчү амал өзүнүн нафсы менен күрөшүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алтындай болгон сөздү айтып кетти. Эгер биз ушул хадис менен жашай турган болсок, бүтүн жашообузга жетиштүү болмок да. Намазыбыз өзүнүн убактысында болмок. Ата-энебиз башыбызда болмок. Өзүбүздүн нафсыбызды туу чокка көтөрмөкпүз. Инсан баласы эгерде нафсына кул болбостон Алланын өкүмүнөн жашаса, ал периштеден да жогору болот Алланын алдында. Эмне үчүн? Периштеде нафс жок. Бир гана ибадат бар. Жаныбарларда бир гана нафс бар, ибадат жок. Ортодо инсан турат. Инсан акылына эргешип кетсе, нафсына эргешип кетсе, анда жаныбардан да төмөн даражага түшөт. Инсан нафсына эмес, акыл жүргүзүп, ал акыл калчаса, периштеден да жогору даражага чыгат. Ошондуктан ал инсан. Аби Хурайра разияллаху анхудан башка хадисте айтат: "Жа ражулун иля Расулиллах саллаллаху алейхи ва саллям." Бир киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга келди. "Я Расулуллах, ман ахаккун нас би хусни сахабати." Менин эң чырайлуу мамилеме ким укуктуураак деп сурады. Мен ушул денемден чыгып жаткан мамиленин эң сулуусун кимге кылайын деди. Пайгамбарыбыз айтты: "Уммук", энеге. Сен эң чырайлуу мамилеңди энеңе. Аялыңа деген жок. Урматтуу эркектер, угуп коюңуздар. Аялыңа деген жок. Аялыңызга 10 көйнөк алып бересиз, туурабы? Эстеп көрүңчү, апаңызга канча көйнөк алып бердиңиз бир жылда? Апасы тириктер. Апасы дүйнөдөн кайтыш болгондорго апаңыздын атынан көйнөк алып бирөөгө кийгизип, ошонун хадиясын апаңызга ким 10 көйнөк хадия кылды? Ким Куран окуп хадия кылды? Апаңыз жашоосун сиз үчүн курбан кылып кете берди. Азыр көрдө кандай жатат? Алла гана билет. Сиз менен биз бул жерде асмандан түшкөндөй болуп, рахатта, курсанчылыкта, күлкүдө жашап жатабыз.
Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан: "Лау та'ламуна ма а'ламу, ла захиктум қалилан ва ла бакайтум касиран." Егер силер мен билгенди билгениңерде, пайгамбарыбыз билгенini биз билгенибизде, кабырдагы азапты, тозоктун азабын, Алланын уадаларыны билгенибизде, аз күлүп көп ыйлайт элеңер деди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Аз күлүп көп ыйлайт элеңер. Пайгамбарыбыз эмне деди? Сенин эң жакшы мамилеңе татыктуу. Кала сумма ман? Кийин ким? Кала сумма уммук? Кийин дагы энең. Кала сумма ман? Кийин ким? Кала сумма уммук? Дагы энең. 3 жолу. Кала сумма ман? Кийин ким? Сумма абук? Энди атаң. 4-сүндө сени мамилеңе татыктуу сенин атаң деди. Эненин даражасын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүп атат. Бул жерде 3 жолу энемди айтканын кылам, анан атамды айтканын кылам эмес. Экөөнүн даражасы бирдей. Кыйынчылыгы Алланын алдындагы даражасын, эненин даражасын гана көрсөтүп жатат. Балага экөөнү тең ошондой мамиле кылуу. Урматтуу мусулман бир туугандарым, эгерде мен ата-энеме ошондой мамиле кылсам, сиз ата-энеңизге ошондой мамиле кылсаңыз, 100 жылдан кийин биздин урпак кандай болот? Элестетиңиз. Кандай болот биздин урпак? Биздин урпак ата-энесин желкесине көтөрүп алып, жөө таваф кылат Каабаны. Мында урпак оңолсо, келечектеги муун бардыгы диндүү, бардыгы бейиши болот, урматтуу тууган. Сиз менен биз ошого салым кошуп кетишибиз керек бүгүн. Мен кайдыгер жашасам, сиз кайдыгер жашасаңыз, ата-энеңиз тебелеп коюп жашасаңыз, неберелер сизди тебелеп коюп жашаса, чеберелер бергилерди тебелеп жашаса, эмне болот? Бул айбан жашоо болот. Айбандар бири-бирин тебелеп жашайт. Айбандар бири-бирин укпайт. Торпок энесин укпайт эч качан. Урматтуу мусулман бир туугандар, убакытыбыз аз экен. Кийинки маселе тууганчылык. Бири-бирибиздин ортобузда тууганчылык. Бир тууганчылык бар. Тайеке жээм бар. Амекилер бар. Булар шариятта кандай орунду тутат? Биз бүгүн тууган десе, тууган ушундай болот экен да, тууган. Тууганыңыз сизге жакшы мамиле кылса, сиз дагы жакшы мамиле кылып коюп жүрөсүз. Ушул тууганчылык болобу? Шарият эмне дейт бул жөнүндө? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ар-рахиму муаллакатун бил арши." Тууганчылык барбы? Биринчи адамдарды жаратыштан алдын Алла Таала тууганчылыкты жараткан. Тууганчылыкты аршка илип койгон. Тaqulu man wasalani wasalahullah wa man qata'ani qata'ahullah. Анан тууганчылык аршта илинип туруп мынтип айткан. Алла Таала уруксат берген да тууганчылыкка, ошон үчүн тууганчылык мынтип айткан. Ким мени уласа, Алла Таала дагы аны менен мамилесин түздөсүн. Ким мени үссө, Алла Таала дагы ал инсандан мамилесин үссүн деп айткан дейт. Сиз бүгүн тууганчылыгыңызды улап атасызбы? Таекеңиз менен мамилеңиз барбы? Бир тууганыңыз менен мамилеңиз барбы? Тууганыңыз менен мамилеңиз барбы? Карап көрүңүз. Эгер туугандарыңыз ичинен бирөөнүн мамилеңиз жок болсо, анда сизден Алла Таала мамилени үзөт. Дүйнөдө да жана акыретте да. Сахих, муттафакун алейх. Имам Бухари, Имам Муслим риваят кылган хадис. Башка хадисте бир киши айтат: "Эй Расулулла, иннали карабатан асилухум." Менин туугандарым бар. Мен барып алар менен мамиле кыла берем. Ва яктауни, бирок мени четтетип кое берет алар. Ва ухсину илейхим, мен алар менен мамилени кооз кылам. Ва юсиуна илейя, мага мамилени жакшы кылышпайт. Ва ахлуму анхум ва яжхалуна алейя, мен аларга жумшактык кыла берем, мага оройлук кыла берет алар. Факала, ошондо пайгамбарыбыз айтты: "Эми мен не кылайын?" деди да. Пайгамбарыбыз айтты: "Ла ин кунта кама култ", эгер сен айтканыңдай болсоң, факааннама тусиффухумул мал ва ла язалу маака миналлах захирун ма думта ала залик. Эгер ушул келбетиңде сен дайыма боло турган болсоң, Алла Таала бир күн болбосо бир күн сага жеңишти берет, Алла Таала сени менен чогуу болот. Аллах биз менен чогуу болот.
Башка хадисте пайгамбар мынтип айткан: "Лайсал василу бил мукафи, валакиннал васил аллази иза кутият рахимуху васалаха." Сени менен бир тууганың мамиле кылса, сен дагы барып мамиле кылып койсоң, сен мамиле кылып атам туугандарым менен дебегин. Качан сенин тууганың келип сени менен мамилени үзүп кетсе, сен артынан барып мамиле кылсаң, ошондо сен мамилени уладың. Ошондо сен мамилени тууганчылыкты тургаздың деп айткан. Эми ар бирибиз жашообузду карап көрөлү. Кимдин жашоосунда ким менен ким араздашып жүрөт? Ким менен ким мамиле кылбайт? Көзүбүздү ачып, жакшылап угуп алалы, Алла Таала сизден мамилени үзөт. Аллах сиз менен мамиле кылбаса, сиз дүйнөдө да акыретте эң банкрот инсансыз. Эң бактысыз инсансыз. Ошондуктан ал бир тууганыңыз сизден мамилени үзсө, сизден кемчилик, сиз банкрот болгон жоксуз. Сиз наоборот барып туруп мамиле кылыңыз, сиз утукта болуп атасыз. Пайгамбарыбыздан дагы бир киши келип сураптыр да: "Ахбирни би амалин юдхилунил жанната." Мага бейишке киргизе турган бир амалды үйрөтүңүзчү деп айткан экен. Мен ошол амалды аткарайын, бейишке кирип кетейин. Пайгамбарыбыз айткан экен: "Табудуллах." Биринчиси Аллага ибадат кылгын. Биринчиси Аллага ибадат кылгын. "Вала тушрик би шай'ан." Аллага эч нерсени шерик келтирбегин. Эми ушул жерден бир аз токтоло кетели. Сиз менен биз жашообузда ширк жокпу? Албетте, Аллага шүгүр, чоң ширктер жок. Алла экөө деген жокпуз. Иса алейхиссалам Алланын баласы деген жокпуз. Жахава христиандарга окшоп. Алхамдулилла, Алла жалгыз деп атабыз. Бирок биздин жашообузда майда ширктер бар. Ал кайсы? Көз мончок тагып алуу, көз тийбесин, ушул сактайт. Эл көрсүн кылуу. Мен мындай той кылбасам, мындай аш бербесем, мындай кыркылыкты өткөрбөсөм, эл эмне дейт? Элди сиз кудай кылып алгансыз. Бул майда ширктер. Пайгамбарыбыз бул жерде айтып атат: экинчи амал Аллага майда ширктерди да кошпо, чоң ширктерди да кошпо. Экинчи амал кайсы? Ширк келтирбөө. Үчүнчү туқимус сала, намазды тургуз. Жашооңда намаз турсун. Намазды оку деген жок, тургуз. Тургузуп ал. Хушу менен, хузу менен, Алладан коркуу менен намаз оку. Ва ту'ти зака, кийингиси закат берүү. Малың закатка жетсе, закат берүү. Ва тасилу рахим, жана тууганчылыкты улоо. Мына урматтуу мусулман бир тууганым, сизди бизди бактылуу кыла турган хадис ушул гана. Биз качан бактылуу болобуз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисине, жүрүм турумуна толук эргешүү менен гана бактылуу боло алабыз. Ошондуктан Алла Таала айткан: "Кул ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни юхиббукумуллаху ва ягфир лакум дунубакум." Айткан Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам: "Ким Алланы жакшы көрсө, мага эргешкин дегин. Ошондо сага эргешкен инсандарды Алла Таала жакшы көрөт, күнөөлөрүн да кечирет." Келиңиз, бүгүн биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга эргешели. Пайгамбарыбыз кошна колонго, туугандарына, аялына, бала чакасына кандай мамиле кылган? Ошонун артына жүрөйлү. Аллага кандай мамиле кылган? Ушуну гана сиз менен биз сезе билели, ушул жол менен гана жүрөлү. Биз урпактар келечектеги муун иншалла бардыгыбыз чогуу бейиште болобуз. Биздин максатыбыз ошол. Алла субхана ва таала дүйнөдө жана акыретте эң бактылуу мусулмандардын катарына барыбызды кошсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.